олимпиадага бараарда пландарыңар кандай эле? Ушул финалга чыгам деген, медалга ээ болом деген пландар бар беле? Баягы допуск деген жок да, 50 грамм өтүп кетсе дагы уже дисквалификация болуп кетет. Агайым барбай калды деп өкүндүңүз. Ар бир соперник мындай жеңил болгон жок да, чындыгындачы. Эмнеге биздин өзүбүздүн секундантыбыз жок болуп калды? Агай сүйүнгөндө мен да сүйүндүм, агай ушинтип күйүп, ушундай эмоциясын чыгарганда. Бирок каражат жагынан кыйналган кездер болдубу? Темир терип иштеп көргөм жаш кезимде, баклажка чогулду иштеп көргөм. 20 жылдан бери сизди бекер макшыктуу көрөт ал. Өзүмдүн өзү жеңишти үйрөнгөм да кичинекейимдечи. Салам достор, бүгүн бизде эксклюзивдүү маек. Париждеги олимпиаданын алгачкы баатырларынын бири, күмүш медалынын ээси, одинокий волк Мунарбек Сейитбек уулу. Саламатсыңарбы, Мунарбек? Салам алейкум. Убакытта бизге маек бергениңизге чоң рахмат. Кандай келдиңиз? Акыбалыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы келдик. Ошо Кыргызстаныбыз өтө сонун мыкты деңгээлде тосуп алды. Биз өтө абдан кубандык. Чындыгында ал жакта жүргөндө мындай билинген эмес да, мындай күтүп алыштарычы. Бирок бул жака келип көрүп, мындай толкундануулар дагы өтө башкача болду да. 2023-24 жыл өзгөчө сиз үчүн ийгиликтүү, мындай мол болду. 2023 жылы дүйнөлүк чемпионатта Ташкентте 3-чү орунду ээлеп, Кыргызстандын тарыхына кирдиңиз. Андай деңгээлде дүйнөлүк чемпионатта бир дагы боксер мындай медалга ээ боло элек болчу. Анан 23 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын эң мыкты спортчу деген наамга ээ болдуңуз. Бирок олимпиадага лицензия алып атканда абдан жолуңуз кыйын болду да, татаал болду. Биринчи Италияга барып, аяктан бразилецке жеңилип, анан Таиландтан лицензияга жеттиңиз, бирок абдан көп мушкерлер менен беттештиңиз. Мозамбик менен, Уругвай менен, анан кайра Украинага утулуп, анан кайра Индиянын мушкерин утуп, лицензияны алдыңыз. Анан ошол лицензияны алып атканда, жол болуп атканда мындай кандай ойлор болот? Ушул олимпиадага жетиш керек, ушундай кыйынчылыктар болуп атат деген ойлор болдубу? Ооба, өзү ар бир спортсмен ушу залга келгенде мен ойлойм, олимпийский түрүнө келгенде олимпиадага барыш максатта. Анан ошо биз биринчи ушу Азия оюндарына барганбыз, Кытайга. Ал жакта утулуп алдык. Кийин ушу Италияга барып, ал жакта утулуп алдык. Анан акыркысында албасак болбойт деп катуу аракет кылдык. Бирок бирөөлөр олимпиадага барабызбы, сен менен чогуу биз билет ала берели деп ошондой ниет кылган тааныштарым, досторум бар болчу да. Барабыз, Кудайым буйрса, даярдана бергиле деп коюп жүрдүк. Анан Таиландка барганда ал жакта ушу утуш керек деген ой болуп атты. Анан биринчи ошо вес гонять этип, күндө вес кармабай болуп, көп деле ой ал жака кетпей, баягы вес гонять эткенде чарчап каласыз да. Көп адамдар менен сүйлөшө албай каласыз. Көп мындай энергия кетиргиңиз келбей калат да. Ошо көбүнчө вести убагында тошный кылып коюш максат болуп эле ал жакта ошо вес менен күрөшүп аттык да биринчи. Анан кийин рингке чыкканда соперник менен күрөшүп аттык. Мындай эки двойной татаал болгон турбайбы? 57 веске гонять этиш керек болуп калды ошондо? Ооба, бизде баягы допуск деген жок да, 50 грамм өтүп кетсе дагы уже дисквалификация болуп кетет. Ошого салмакты 57-00 кылыш керек, же болбосо ага жетпей калса уруксат боло берет да. Ошо күндө ошо вес бойго чыгабыз, бойдон келгенден кийин эле кайра 1 саат эс алып, кайра тренировка кылып, веске этип аттык да. Индиянын мушкерин уткандан кийин лицензия алдым деп анан келдиңиз. Олимпиадага бараарда пландарыңар кандай эле? Ушул финалга чыгам деген, медалга ээ болом деген пландар бар беле? Өзү ошо лицензия алып келгенден кийин аяка барганда биз биринчи орунду алып келебиз деп ошо катуу ниет кылганбыз да.
Анан жеребьевка түштү. Биз жактыкы кичине татаалдараак болду. Өтө мындай дүйнөнүн меминдеги мыктылары биз жакта болуп калды. Анан чыксак ушул жакты утуп чыгыш керек деп ниет кылганбыз да. Ошол медалга жетебиз деген ой болду. Ушу медаль алганда ал айырмасы жок болуш керек да, ким кандай анан оңой утуп чыгып алсам, эптеп медаль алып алсам эмес да. Ким кандай болсо утуп, анан мыкты болуш керек да. Ошол максатта биз ошол жакты утуп, финалда утабыз деп ниет кылганбыз. Тагдырга күмүш жазылган экен, ошо аракет кылдым бойдо болушунча. Анан ошо судьялардын чечими менен жеңишип кетти да наракачы. Өзгөчө бир суроо жаралды. Сиздин жеке тренериңиз Бегана Султанбаев бара албай калды. Анан мамлекет спорт тарабынан, спорт комитетинин тарабынан жарыялаган маалымат боюнча мартта эле лицензия алып, анан жанагындай аккредитация боло албай калды. Анан бирок лицензияны июнда алдык, мартта аккредитация болду деп айтып калды да. Ошол кандай болуп калды? Эмне үчүн июнга чейин күтүп анан аккредитацияны кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды? Мен ал жагын билбейм, аны агайлар өздөрү билет да. Ал эми биз спортсмендер өзүбүздүн жумушубуз вести кылыш керек, анан наракка чыгып жакшы боксташыш керек да. Ошого ал жактарын мен түшүнүп, эми угушума караганда ошондой сиз айткандай айтып атышат. Мартта эле болгон деп, анан билбедим. Агайым барбай калды деп өкүндүңүзбү? Эми барса жакшы болот эле өзүчө. Тагдырга жараша ушундай насипкен, ошо барбай калды да. Сиз туура айтып кеткендей, сеткаңыз абдан татаал болду. Биринчи кубинец, анан американец, анан дагы бир кубинец Болгариянын желегинин астында мушкер болгон. Ошол ар бир таймашта, ар бир беттешүүдө тренер менен бир тактиканы, стратегияны мындай ойлоп чыгасыңар да. Ошондо башкы тренер менен, Данияр агай менен же Беганас агайга чалып туруп сүйлөшүп турдуңузбу? Ошо кандай тактика кылабыз, муну менен кандай мушташабыз деп. Ар бойдун астында Данияр агай тактика коюп берип атты. Буга бул жумушту аткарсаң жакшы өтөт, бул соперникке мындай иште деп агай айтып берип атты да. Андан сырткары ошо Беганас агай менен дагы ошентип кеңешип аттык. Ошо бардыгы ошо агайлардын айткан мындай кеңештери аркылуу Кудайга шүгүр жеңиш келди да. Видео связь менен чалыштырдыңар да, Беганас агай менен? Мындай жазышып, иногда ошо видео связь неме кылып чалышып аттык. Жеребьевканы көргөндө эле эң алгачкы сиздин сопернигиңиз бул кубинец Хорта Родригес деген, абдан жаш, кыйын, тиги бойлорун карап көрдүк, жаңы мындай дем алып аткан, разгон алып аткан боксер экен. Ошон эң биринчи эле ойлодук, ушул кубинецти утканга аябай кыйын болот деп. Сиздин оюңуз кандай болду, анан тактикаңыз кандай болду ошол мушкер менен? Эми ал чындыгында мыкты, ал ошо 2023-жылы Ташкентте ал экинчи орунду алган, финалга чыгып. Бирок ал жаш да. Мен агай менен кеңештик, ошо Данияр агай менен да сүйлөшүп атып, бул эми менин жанымда кыйла жаш да. Мен 20 жыл спортто жүрсөм, ал может 10 жыл жүргөндөр, 15 жыл. Эми ошого мындай муну жаш баладай көрүп эле чыктык да. Кудай берсе утабыз деп. Алла таала насип кылып уттук да. Тактикаңыз кандай болду? Тактика ошо аны неме кылыш керек болду да. Опережать этиш керек болду анычы. Чыгып туруп эле биринчи раундтан баштап 3-чү раундга чейин аны мындай доминировать этип уруш керек болгон да. Ал менен ойношуп жүрө турган болсо, алар ойногондо жакшы ойноп коет да. Ошо барып эле уруп сындырыш керек болгон да. Экинчи мушкер алдыңызга чыккан, бул чейрек финалда Пан Америка оюнунун жеңүүчүсү Джамаль Харви деген американец. Бул да абдан тажрыйбалуу, абдан мындай опыты чоң мушкер. Ошо менен тактиканы кандай кылдыңыз? Аны өзгөрттүңүз болуш керек, башкача кылып. Аны дагы ошо ал жакшы бала да өзүчө. Качып жакшы иштейт экен. Анан мындай рубкага киргенде жакшы бала экен да. Бирок биз ушундай
ага мындай катуудардан бир экини берсек ал качат дегенбиз да. Кудда ошондой эле болуп, башында бир эки бурганда качты да жакшы. Анан калганы ошо рингте өзүнүн ыгы менен кетет да. Биринчи баягы чыкканда эле кичине бири-бирин чувствовать этип алса, анан ыгы өзүнүн ыгына түшүп кете берет да. Бул сиздин биринчи олимпиадаңыз. Анан мисалы үчүн дүйнөлүк чемпионатта рингке чыгып атканда, олимпиадага рингке чыгып атканда мындай башкачабы ощущениялар? Өзү ошондой болсо керек башка бирөөлөргөчү, мага бирок сезилген жок да. Мага эмнеге дегенде ушундай чоң ареналар жагат да. Ошо чоң аренада урушкан мага абдан мындай комфорт да, мындай ыңгайлуу да. Мындай өзгөчө толкунданган жоксуңар? Жок, андай талкандануу болгон жок. Жарым финалда Болгариянын желегинин астында чыккан дагы бир Кубадан келген мушкер Хавьер Ибанес. Ал дагы мындай кыйын, бирок аны мындай жеңил эле жеңип алдыңыз да, 4-1 эсебинен. Ага мындай уверенность көбүрөөк болуп калдыбы, же кандай болуп калды? Эмне үчүн мындай жеңилирээк болуп калды да башкаларга караганда? Билбейм, мындай сырттан кандай көрүндү, ичинде оор эле болду да. Ар бир соперник мындай жеңил болгон жок да, чындыгындачы. Анан ал бала жакшы баягы мен иштегеним ал түшөт экен да. Мага ал удобный экен да. Ошого кайра жакшы иштедик. Ар бир беттеште өзүнчө мушкерлерди мындай разбор кыласыңарбы? Мурдаңкы бойлорун карап, кандай күчтүү жактары бар, кайсы жактарынан мындай абайлаш керек дегендер бир план, тактика барбы? Ошондой өзү агай, Данияр агай бойду көрүп, Үмбөт Кыдыралиев агай дагы бойду көрүп, өзүмдүн агайым алардын бойлорун көрүп, мага акылдарын айтып атышты да. Мен бирок бойдун астында, бойго чейин деле өзү бир дагы мен атаандашымын, боюн көрбөйм да. Буга чейин деле көргөн эмесмин, азыр деле көрбөйм. Кандай не кылат? Агайлар айтат, сен ушундай жумушту аткар, ошолорду аткарышка аракет кылган болушунча. Биз телевизордон көргөндөй абдан чоң салымды дагы өзбек секундант Акмол Хасанов кылды. Аябай айтып атты да, мына бул жактан чарчап калды, азыр мындай иште, анан тигиндей иште депчи. Ушундай секунданттын ролу абдан маанилүү окшойт, мушкер үчүн. Акмал жакшы мындай жакшы нерселерди айтып атты. Ошо секунданттын деле ролу өзү чоң болот. Анда суроо жаралып атат, эмнеге биздин өзүбүздүн секундантыбыз жок болуп калды? Башкы тренер секундант боло албайт экен да, эреже боюнча, Жок, агай ошол жерде секундант болуп атты го мага. Ал жерде эки адам болот да, бирөө рингке кирип сүйлөйт, агай нарактан сууну алып берип атты, эсепти карап атты, азыр сен утуп атасың, утулуп атасың деп айтып туруп атты да. Анан барып мындай азыр утулуп атканда кайсындай кылсаң жакшы болот, утуп атканда эмне кылсаң жакшы болот деп агай ошол жерде рингдин жанында сүйлөп атты да. Агай болуп атты өзү. Рингдин ичинде болуп аткан биздин Кыргызстандын өкүлдөрү эмнеге жок болуп калды ошондо? Ошо өзүңүз башында айткандай эле мартта аккредитация жабылып калды деген үчүн бир мушкерге бир агай дегенге биздин башкы машыктыруучубуз Данияр агай мен менен барган да. Анан тиги Акмал Хасанов кантип болуп калды бизде секундант? Ал Акмал Хасанов ал Өзбекстандын командасы менен барган. Анан Данияр агай өзү шотту караш керек, сууну алып бериш керек, ошо бир жардамчыны сурап турганда алар уруксат берип, ал бизге жардам берген да. Негизи Өзбекстан менен Кыргызстандын федерациясы аябай жакын турбайбы, ошон үчүн Акмал Хасанов өзү келип жардам бергенге макул болду. Анан мындай өзү дагы абдан жүрөгү менен сизге эме жардам берип турду, аябай балет этип, мынтип кыйкырып эмоцияларын көп эмоцияларын көрсөтүп. Анан финалда өзбектүк мушкер Холопов менен чыктыңыз. Халаков менен. Анан аны менен 23-жылы жарым финалда дүйнөлүк чемпионатта утулуп калгансыз. Ошо финалга ошол мушкер чыгат дегенде мурдакы каталарды карап, кандайдыр бир тактиканы ошол жактан кылдыңызбы? Эмне деп ойлондуңуз? Эмнени өзгөртүш керек мурдагыдай утулуп калбайын деп? Жок, мурункусунда мен травма менен чыгып калгам дагы. Четверть финалда тажик мушкер менен иштеп атып, ал сүзгөндө мен мурдум сынып кеткен да.
ошондо анан полуфиналга мурдум сындык бойдон чыккам. Ошондо ал биринчи раундда эле мындай урганда эле эмес да, мындай ышкап эле мурдум канат берген. Ошол себебинен докторлор токтотуп койгон. Бул жакта чыкканда аны дагы ошо сындырыш керек болгон да. Ал техничный жакшы бала да. Ошо болушунча аракет кылдык, анан калгандарын өздөрүңүздөр көрдүңүздөр. Ооба, аябай техничный экен, анан рингден качып турду. Бирок качкан болот, бирок ким мындай точныйраак тийсе ошол утат деген. Ошон үчүн эмне кылыш керек болчу ушундай? Эмне кылганга аракет кылдыңар ушуну токтотуп, мындай качпасын деп, мен точныйраак болоюн деп, соккуларым жетсин деп. Ошо качпасын десеңиз эле качат деп, ал өзү ошондой иштейт ал балачы. Ошо 3-чү раундда ошо жыгытып эле коюшка аракет кылып аттым. Нокаут керек болчу. Нокауткачы. Ошо нокаутта аракет кылдым болушунча. Ал жерде жөнөкөй бала эмес, ал бала өзү дүйнөнүн чемпиону, жаштар арасында да дүйнөнүн чемпиону, ал мындай титулованный бала да. Жөнөкөй эле залга бир 5-6 ай келген баланы мисалга жыгыта алыш кыйын да. Ал деле адам да, качат, карайт, көзү бар. Ошого ал дагы өзүнө болушунча тийгизбешке аракет кылды. Ошо кучактап, башын салып туруп алды да. Андай мушташып кеткен да, жыгытып койсо болот эле да, качып туруп алды ошо. Эң кыйын соперник ошол болдубу? Ал кыйын деле болгон жок негизи. Эң кыйын ким болду? Эң кыйын өзү негизи оор бой болгону бул ошо полуфиналда болду да. Ал экөөбүз эми тынбай мушташтык да. Ошо бала экөөбүзгү мындай кандай десем 3 раунд катуу бой болду да. Анан раздельный решение болду аяктан. 4-1 болду. Анан финалдын астында, финалдан кийин жанагындай видео тарап кетти. Бир четтен өзбөктүн мушкери баштыктыруучу менен секунданты менен чыгып атат. Анан оң тарапта сиз жалгыз турасыз. Ошондон кийин сизде одинокий болуп калды. Бирок бияка келгенде сиз айттыңыз, мен жалгыз болгон жокмун, ал кичине башкача тартылып калган видео деп. Ошол жөнүндө түшүндүрмө берсеңиз. Ооба, ал жакта Данияр агай менен Айбек агай жанында болчу да. Биринчи эреже боюнча чакырганда кызыл бурч чыгат, андан кийин көк бурч чыгат да. Ошого видео тартып аткандар биринчи кызылды тарткан. Анан ортодо жанагы бири-бирибизди көрбөш үчүн тосмо турган да. Тосмодон кийин эле мен отургам. Анан мен сол жагымда агайлар турган да, бири-бири менен сүйлөшүп. Ошондо ал видео өзбек мушкерин тартып эле мен жака чыккан да. Ошондон анан мен жалгыз деп калышты да. Агайлар башынан баштап эле чогуу болгонбуз да. Агай экөөбүз бир жерде бир гостиницада жашап, чогуу барып, чогуу келип, тамакка деле баардыгына чогуу жүргөнбүз. Ошондо кызыл бурч биринчи чыгып атканда ошон үчүн өзбек мушкердин жанында турган экен да. Ошо алар даярдан чыгып атышканда аны чакыргандан кийин агайлар менин артыма өтүп да. Сизди тартып атканда агайлар жаныңызда турган эмес, анткени биринчи кызыл бурч чыгыш керек болчу. Ошондо 1-2 кадам эле нарыгыракта турган, просто мындай көрүнүп калган да. Дагы кыргыз соц тармактарында мындай сын жаралып атты, жанагы секундант болуп Айбек Абдумомунов деген спорт департаментинин башчысы, ал дагы мурда олимпиадада катышып келген мушкер. Бирок жанагындай секундант болуп атканда Акмалга окшоп мындай бир кеңештерди берген жок, иште деген сөздөрдөн башка эчтеке деп айткан жок. Бизге ошондо угулуп калдыбы, же айтып аттыбы кеңештерин? Мен ал жактан эми бойдун ичинде жүрүп жакшы мындай иште дегендерин угуп аттым. Анан отурганда дагы сен аны кыл, буну кыл деп анчамча айтып атышты, жакшы эле. Анткени жана Акмалдан уктук да, мына экинчи раундда мындай иште, сол жакка бас, анан мындай дыхалкасы болбой калды депчи. Бул жактан бизге угулгандай ошондой эле болду да. Иште, анан ошо мындай жөнөкөй эле сөздө угулду да. Жок, бирок мен жекече оюмда ал жака чыкканда адам мындай кыжалачылык болот да, волнение деп коет го. Ошонун себебинен дагы агайлар иштеп кой, уруп кой деп айткан да. Бирок эми спортсмен адам ушундай, агайлардын мындай жарым сөзүнөн эмнени айтайын деп атканын түшүнүшөт да. Ошондой эми баягы бул жакта отурган адамга билинбейт да. Ал жака чыгып жөн эле секундант болуш өзүчү мындай өтө
чоң жоопкерчилик да, өтө чоң мындай кыжалатчылык болот. Ушу мен алып чыккан учениким ушу кыргызстандык мушкер утса экен деп баягы кыжалат болуп атып, айтып аткан сөздөрүнө канча мынча көңүл бурбай калышы мүмкүн да. Ошондо эгерде Айбек агайдын ордуна Бегонас агай болгондо финалда утуп кетем деген ой болгон жокпу? Андай ой болбойт да, эмнеге дегенде тагдырыңдагы нерсе ал сөзсүз келет да. Ал тагдырга мындай күмөн санаган болуп каласыз да, анын ордуна бул болгондо депчи. Ал өтө туура эмес сөз го өзү. Бул барбай калса, бул нерсеге туш келбейт эле, бул отуруп калса мындай болот эле деген андай сөз жок да. Тагдырда ошондой экен, ким болсо дагы ошо күмүштү алып келет элек да. Жок, эми спорт өзгөчө, бокс бул математика да. 3 раундда ким көбүрөөк упай алса ошол утат. Анан мүмкүн жеке тренериңиз мындай эми билет да, сизди 5 колдой билет да. Мындай тактикасын, стратегиясын кандай кылыш керек деген математика жактан мүмкүн жардамы көбүрөөк болобу деген ой да. Кудай буюрса кийинкилерде ушундай жардам болот. Ооба, мен ойлойм биздин мамлекет ошондой нерселерди карап, жеке тренерлер сөзсүз жанында болуш керек деген шарттарды түзүш керек деп биз дагы үмүттөнөбүз. Анан Олимпиада жөнүндө негизи айтып кетсек, мындай биринчи таймашты уттум, чейрек финалды уттум деп мындай сезимдер келип атты, финалга чыктым деп кандай сезимдер болот да? Андай деле айттай мен утуп атам, мен тарых жараттым деген сезимдер чындыгында болгон жок. Эмнеге? Билбедим, ошондой болуп атты да. Андан сырткары дагы айттым го, бизде ар бойго чыгыш үчүн таразыга түшөбүз да. Күндө вес кармамай, күндө 2 маал тренировка, весогонка кийип алып, анан көп деле ойлоно албайсыз да. Ушундай сезимдер, бирок эмнегедир билбейм, Кудайга шүгүр мындай спокойно эле болду да. Мен кылдым, мен деп андай нерселер болбоду. Жалпы Олимпиадада көп биздин спортчулар мындай шарттары начар болуп атты, тамак жагынан начар болуп атты, жана кондиционерлер жок болуп атты деген сөздөрдү айтып атышты. Ошол сиздин сезимиңиз кандай болду? Мен өзүм үчүн жакшы эле болдум да. Тамак ашы деле аяка кирсеңиз, мисалы үйдө андай тамак жебейсиз да. Эми Кыргызстандыкындай калорийный болбошу мүмкүн, бирок түрү бар да. Фруктунун түрү бар, балыктардын, жумурткалардын түрү бар. Мындай кеңири эле болуп атты да. Анан биз өзүбүз бул жактан чучук алып барганбыз, куйруктарды алып барганбыз. Кийин өзүбүздүн барестер барганда эттерди алып барды, шорпо кылып ичип атты. Мындай мен үчүн абдан жакшы сонун болуп атты да. Кичине бир нерсе жесем дагы өтө сүйүнүп аттым да. Вескене жебей каласыз да. Баардыгы даамдуу болуп эле өтө сонун болуп атты мага. Кандайдыр бир алсыздык, дискомфорт болгон жок, э? Жок, аякта биз менен кошо массажист барган, врачыбыз барган. Эмне керек болсо биз сурап аттык да. Капельница берип атты, массаж кылган байке өз күндө массаж кылып берип атты. Ошого баардыгы жакшы болду да. Ошолордун себебинен анан келди да ийгилик. Бул дагы сөзүңүз ачылыш, анткени өзбек курама командасын карасак, жанагындай консервага чейин жана чучуктарын, эттерин алып барып алышыптыр өзүнүкүн, Париж 24 деген жазуулар менен. А биздин өзгөчө күрөшкөндөр андай тамакка ээ болгон жок деген сөздөр болду. Демек, өзүнүн этин, шорпосун алып барган турбайбы, э? Ооба. Сиз көргөнсүз да ошондой. Ооба, алып барган. Мен наркы өзбектердин андай консерва алып баргандарын көргөн жокмун, бирок видео тарады да. Мен өзүм интернетке анча кирбей атам, кирбей аткам, азыр деле анча киришке убактым болбой атат. Ошого мен интернетте эмне болуп аткандарын билбей калып аттым да көбүнчө. Дагы бир мындай болгон сын пикир, бул жанагы Олимпиадада кандайдыр бир психолог жок болуп калды, анан кичине маанай түшүп атканда ошол кичине дем берип, туура настрой берип деген атайын психологдор болот экен башка чоң-чоң өлкөлөрдө, спорт державаларында. Анан бизде ошондойлор болбой калды. Кээ бирде көңүл түшүп, кээ бирде утулуп калып, шагы сынып калып, анан ушундай психолог керек деген ойлор болуп атты. Ошого көз карашыңыз кандай? Билбедим, мен эми андай психологдор менен
мындай иштешип көрбөгөнгө мага алар кереги деле жок деп ойлойм да. Эмнеге дегенде биз дин менен жашасак ошо эң чоң психология да. Пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баянын окусак, ошо өтө чоң психология да. Анан диетолог менен мен мурун иштешкем кичине. Анан кийин өзүмдүн методум менен эле гонять этип аттым да весимичи. Демек диетолог да кереги жок экен да сизге, Эми жеке мага дагы бирөөлөргө кереги тиет. Эми диетологдун деле зыяны тийбейт, болсо жакшы. Анан баягы адам өзүнүн организмин өзү чувствовать этиш керек да. Мисалга бирөө диетолог мынаны же деп койсо, ал ошону жеп жүрүп алсыз болуп калышы мүмкүн да. Бирок бир иштешип көрүш керек, ошо жакса иштешиш керек, жакпаса өзүн кыйнап жүрө бербеш керек деп ойлойм да. Адам өзү издениш керек. Адам өзүн мисалга сизде деле болот да, эмне кылсаңыз жагат, эмне кылсаңыз жакпайт. Ошол нерселерди аткарып үйрөнүш керек да. Жаккан нерсени кылса адам ошол нерседен рахат алат да. Анан жакпаса деле бир нерселер кыла берсе, ал адам кыйналат кайрачы. Ошого жеке мага психолог, диетологдор мага андай деле керек эмес, бирок балким бирөөлөргө кереги тиет да. 5 кол бирдей эмес дейсиз го. Ар адам ар башкача ойлонот да. Бирөөгө мисалга ошо поддержка кереги болушу мүмкүн. Бирөөгө мисалга баягындай звезда деп коет го, ооруп атканда бирөө түшүрүп туруп өзүңө кел деп айта турган адам кереги болушу мүмкүн. Просто ошо ар ким өзүнүн жашоосунда эмне керек экенин билип, ошого карап аракет кылса жакшы болот деп ойлойм да мен. Интернетке көп кирбейм дедиңиз, бирок сиз Парижде жүргөндө агайыңыз Беганас мындай видеосу, Беганастын агайдын видеосу тарады, сизге жана Кубинис менен беттешип атканда аябай катуу балет этип, мындай эмоцияга алдыртып, ошол видеону көрдүңүзбү? Ошол жакта жүрүп атып. Ошол жакта жүрүп көрдүм. Реакцияңыз кандай болду? Эми билбейм, агай сүйүнгөндө мен да сүйүндүм, агай ушинтип күйүп, ушундай эмоциясын чыгарганда. Ошо бул эмоция чындыгында мага катуу күйгөн эмоциясы да бул. Дем бердиби? Эми ал нерселерди азыр мындай сөз менен түшүндүрө албайсыз да. Бирок ичиңизде бирдеме өзгөрүлдү да, мына агай 1000 километр отуруп мага ушундай балет этип. Агай экөөбүз ошо ага чейин байланышып аттык, ошо менин жанымда эмне дайым айткан агай. Ошого ага чейин деле агай ошо балет этип атканын сезчүмүн да. Сиз Парижге кетип атканда эмне сөз менен жиберди сизди? Эмне деп айтты сизге кетип атканда агайыңыз? Ошо сен ал жактагы спортсмендерден күчтүүсүн, сеникиндей техникасы жок, сен утуп келесиң, мен сага ишенем деп жатат экен агай. Ата энеңиз кабарлашып турдубу Олимпиадада жүргөнүңүз? Ооба, ата энем менен куттуктап аттыбы? Ата энем менен күндө сүйлөшүп турам. Апчеңиз дагы бир маекте айтты, мен дагы куттуктап, бирок мындай көп отвлекать этпейин дедим, бирок куттуктап турдум деп. Ошолор да дем берип аттыбы сизге? Ооба, дем берип атты, бирок ошо көп учурда ошо интернетке кирбей, WhatsAppка деле канча адам жазса окубай калып аттым. Көбүнчө өзүм ата энем менен сүйлөшүп аттым да. Анан агайлар менен сүйлөшөм, ошо башка көп адам калаксыбай аттым. Күндө ата энеме чалам. Эми жашоодо ата эне да биринчи орунчу. Ата эне бул жашоого алып келишке себеп. Мисалга ата эне бул бейишиңин ачкычы да. Мисалга бейишинин таманын астында дейт. Ата нараачылыгы бейишке киришке дагы себеп болот. Ошого мен бойдун астында дагы, бойдон кийин дагы үйүмө кайра чалып, сурап көрүп аттым да. Үйдөгүлөрдүн акыбалы кандай, эмне болуп атат. Алар сүйүнүп атышты жакшы. Чын айтканда көпчүлүк именно ушул бокстон медаль күткөн эмес. Көбүбүз жана күрөшчүлөргө алып, ушу борецтер алып келет деген ойдо болдук. Бокстон күткөн эмес. Анан дагы бир маалымат тарады. Бул чейрек финалдан кийин сизге кайра Бишкекке билет алып койду. Чейрек финал боло электе, мындай ишеним болгон жок деген. Ошол маалымат чынбы? Мен билбейм. Мен билетти көргөн жокмун. Ошо агайлар билет да бардыгын. Бирок сурап көрдүңүзбү? Жок, алар айттым го, ал нерселерге вообще мындай башты ооруткуңуз келбей калат да, бескенче курсак ач болгондочу көп нерсени ойлогуңуз келбейт да. Ошо таразага түшсөм, тамак жесем, анан бойго чыксам депчи.
Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдымомунов билдиргендей, Мунарбекке чейрек финалга жетпей эле билеттер алынды деген маалымат чындыкка жатпайт. Эреже боюнча авиабилеттер финалдык оюндар болгон күнү сатып алынат. Мунарбекке билет 13 август күнгө алынып, ал жалпы кыргыз командасы менен Бишкекке учуп келген. Күмүш медалыңыз Олимпиаданын эң жогорку деңгээлде өтүп аткан таймаштын Олимпиада болуп эсептелет. Ошондо күмүш медалыңыз көрсөттү кыргыз боксунун мектеби абдан мындай өстү деп. Ушу оюңуз кандай? Азыр Кыргызстанда бокс кандай болуп атат? Деңгээли кандай болуп атат? Биз Кыргызстандыкы деңгээлде абдан жогору азыр. Мисалга менен дагы өтө күчтүү балдар бар. Башка мамлекеттерге дагы көп чыгабыз го. Мисалга биз балдарыбыз эч кимге мындай явный преимущество дейт да, отказ болуп эч кимден утула элек. Теңме-тең болушу мүмкүн же биздики кичине өтсө дагы бойлор кетип калып атат да көбүчө. Биздин балдар өтө мыкты. Мисалга мен деген Өзбекстандын балдары чыкса деле биздикилерден кичине аз тайсалдайт да. Казакстан же биздин балдар дүйнөдө орду коюлуп калды да. Кыргызстан десе көпчүлүгү Кыргызстан деп мындай серьезный кабыл алып калышты да. Биздин балдар Кудайым буйрса, мен ойлойм мына Азия, мир, кийинки олимпиадаларда сөзсүз ийгиликтер жаратып, керек болсо алтын медалды алып келет деп ишенем мен. Сизден башка 3 эң кыйын кыргыз боксер. Эми кыйындары көп, аттарын айтып, бирөөсүн айтпай калсам. Эми бир нечесин айтып кетсеңиз болот. Азыркы учурдабы? Азыркы учурда. Азыркы учурда Бекжигит уулу Өмүрбек деген бала бар. Жакшы. Анан дагы азыр жашы өсүп келаткан боксерлор бар. Алмаз деген бала бар. Ошол бала дагы Кудайым буйрса чоң ийгиликтерди жаратат деп ишенебиз. Андан сырткары дагы мындай өтө аракет кылып аткан балдардын бири Аскат Култаев деген бала бар. Анан калгандары да баардыгы жакшы балдар. Эми капа болуп калышпасын, ушу үчөөнүн атын айтып, биздикин айтпай койду депчи. Өз менин весимде деле Санжар деген бала бар. Ал дагы өтө жакшы. Ислам деген бала бар. Менин весимде да, алар 57-дечи. Алар деле өзү өтө мыкты балдар да. Кудайым буйрса, ошолор дагы бизден кийин ийгиликтерди жаратат сөзсүз. Потенциалдары күчтүү. Өтө күчтүү балдар. Негизи Кыргызстандын боксерлору тарых боюнча деле аябай күчтүү боксерлор бар болчу. Орузбек Назаров дагы, Андрей Курнявка жана Кит Даймонд, Алмаз Райымкулов. Бирок мисалы үчүн Кит Даймонд дагы Олимпиадага катышып медалга ээ болгон жок, бирок башка чоң беттештерде чоң ийгиликтерге жетти. Сиз болсо ушундай Олимпиаданын күмүшүнө ээ болдуңуз. Бирок алгачкы пландарды айтсак, азыр дагы бир маалымат чыкты. Бул келе жаткан олимпиадалардан бокс чыгарылып кетти, бокс кошулбайт деп. Ошого оюңуздар кандай? Мен буну ошо сиз айткандай уктум, бирок өзүм окуп көрбөдүм. Бул 24-жылы дагы бокс чыгарылат деген миш-миштер көп болгон өзүчө. Эми Аллах Таала убакыт аркылуу ошо күндөр келгенде билинет да. Мен ойлойм, бокс өтө мындай классика го, спорттун классика түрү да. Буну чыгарыш кыйын го деп ойлойм да. Ошого азыр эми ушундай ар кыл миш-миштер болуп атат, бирок бул 1-2 жыл ичинде точный маалыматы билинет да, Кудайым буйрса. Дагы бир белгилүү боксер Дмитрий Бивол, дагы Кыргызстандын Токмоктон төрөлүп өскөн жигит, ал дагы сизге абдан чоң жардам берди деген маалымат чыкты. Эмне көмөк берди сизге? Ошо бойдун астында Мунарбек, давай сен утасың, сен техникаң жакшы, сен ушундай кыл. Анан бойдон кийин дагы Мунарбек поздравляю деп айтып атты да. Данияр агай аркылуу чалып, ошентип өтө чоң мотивацияларды берип атты да. Олимпиадага чейин дагы кандайдыр бир жардам көрсөткөн турбайбы?
бал биздин баардык сборный командабызга жардам берип жүрөт. Эмне жардам? Эми ошо моральный, анан кичине неме жактан дагы, кичине акча жактан дагы анча мынча жардам берип турат да. Ушундай силер керегиңерге иштеткиле депчи. Мунарбек, мына күндө залда абдан көп машыгасыз, ошого эмне дем берет сизге? Күндөн күнгө мындай дем берүүчү нерсе эмне? Мага өзү жагат да. Мага жагат. Ошо машыккан, залда үйрөнгөн чеберчилигими рингке алып чыккан мага жагат. Ошого Анын жакшы мындай дем берген ошолор да. Эми жанагындай сүрөткө тартканда эле сүрөтүн бирөөдөр бааласа, дейт го ошондой эле искусствону болушунча өнүктүргүм келет да. Демек, спортта, бокста өзүнчө искусство экен да, э? А өзүңүздүн кандайдыр бир өзгөчө ыкмаларыңыз барбы? Стратегияңыз же мындай тактикаңыз, өзүнүн мындай почерк деп коет го боксерлор, ошондой почеркиңиз барбы? Ошо мен көбүнчө чыгып атканда көп андай аны урам, буну урам деп план кылбайм. Ошо биринчи раундда негизинен ошо рингдин ичинде тактика план түзүп кетем да өзүм. Тиги ой жүгүртүп ошоктон келет Ошо экен. баягы соперник мисалга бирөө катуу урушу мүмкүн, бирөө жай урушу мүмкүн, бирөө качышы мүмкүн, бирөө кулашы мүмкүн да. Алдыга иштеши мүмкүн, аркага иштеши. Ошого рингдин ичинде ошо обстоятельствону түзүп кетким келет да. Ошентип чыгам көбүнчө. Машыгуу процесс жөнүндө айтып берсеңиз, күнүңүз кантип башталат, кандай машыгуу болот, кантип бүтөт? Негизи үйдөбү же сбордобу? Үйдө дагы, сбордо дагы. Мен үйдө баягындай соревнование турнир жок маалында бир эле маал машыгам да. Эртең менен ошо Багымдатка турам. Анан Багымдатка мечитке барып келем дагы. Тарат алып мечитке барып намаз окуп келгенден кийин үйдө тамактанам. Тамактанып анан 1-2 саат уктап алып, башка үй жумуштарын кылып, үйдө жумуштар бар да. Ошолорду аткарып, анан обед болгондо обед кылып алып дагы мечитке барам да. 5 маал мечитке барышка аракет кылам. Эмнеге дегенде жамааттын собу көп, жалгыз окуган ошого мечитке барышка аракет кылам. Ошентип мечитке барып келгенден кийин дагы ошо өзүм жекече жумуштарымды аткарып, болбосо кичине уктап эс алып алып, кечке маал залга барам. Залга барып келип, аякта дагы жок дегенде 1,5 саат, 2 саат машыгуу болот. Ошо жуунуп келип алып, анан үйгө келип, үйдөгүлөргө убакыт бөлүшкө аракет кылам. Анча-мынча досторум менен сүйлөшүп отуруп калам. Жашоодо кандай эмне ой максаттар бар, эми ошо досторум менен кеңешпесең, кеңешип кескен бармак урубайт дейсиз го, ошо көбүнчө кеңешип, үйдөгүлөр менен кеңешип, ошентип күнүм өтөт да. Көбүнчө мечит, айттым го, көбүнчө мечитке барып, аякта китеп окуп, ошо өзүм күнүмдү ошентип ибадат кылып өткөрүшкө аракет кылам да. Эмнеге дегенде бул жашоо кыска да, 100 жыл жашайсызбы, 50 жылбы, 20 жылбы, ал айырмасы жок. Бирок ахиретке кетебиз да, Кудайым буйрса. Эмнеге дегенде 1000 жыл жашаганда коомдор болгондо алар дагы өттү кетти да. Ошого болушунча илим алышка аракет кылам. Эмнеге дегенде илим алсаңыз сиз адашпайсыз да. Эмнеге дегенде чоң адам менен кантип мамиле кылышты билесиз, өзүңүздөн кичинеге кантип мамиле кылышты, үй бүлөгө кантип мамиле кылышты, агайыңызга, кийин агай болуп калсам ученикиме, баардык нерсе ошо илим да, учурдун илими. Тем более мына илим деген ушу светофордо кызыл жанганда өтүп кетсеңиз эмне болот мисалга да? Билбесең ал билбеген болосуң да, үйрөнүп алган ал деле илимге кирет да. Кызылды өтүп кетсең бирөө сени сүзүп кетиши мүмкүн же штраф келет, кыскасы жашоодо минус боло берет да. Илим алсаңыз сиз баардык нерсени так аткарышка аракет кыласыз да. Ошондой эле күнүм ушундай өтөт. Келечекте китеп жазам деген ойлор болгон жокпу? Келечекте китеп жазам деген бир ой келди да. Ошондой Олимпиадага чейин келген болчу. Китеп жазып чыксам кандай болот деп. Кудайым буйрса, жазып чыгып калышым дагы мүмкүн. Агай болуп калсам деп айттыңыз, ошондой дагы пландар бар да, жана карьераңыз бүткөндөн кийин тренер болуп, агай болуп, мүмкүн биздин курама команданын тренери болуп каласыз. Ошондой мүмкүн болушу мүмкүн. Эми ошо спорт карьера бүткөндөн кийин ойлонобуз да. Азыр аны ойлосоңуз бул жак мындай кыскартышка туура келип калышы мүмкүн да. Ошо
карьера бүтүп атканда анан ойлонуштурабыз Кудайым буйрса. Жо негизи спортсмендердин пландары ар кандай, бирөөлөрү тренер болот, бирөөлөрү ишмер болот, бирөөлөр жанагындай китеп жазат, комментатор болот, болот. Ошондой кандайдыр бир спорттон тышкары бир пландарыңыз барбы? Ошо пландарым өзү бар. Ошо карьера бүтүп атканда Кудайым буйрса ошондо дагы может айтаттырмын. Азыр сырда кармайт. Сырда кала берсин, пландар бар. Анан дагы бир каалоолор болуп атат. Мына соц тармактарга ушул Мунарбектин деңгээлин көрүп, мүмкүн профессионалдуу бокска өтүп кетет. Мүмкүн Америкага барып, мисал катары Америкага барып чоң таймаштарда катышат деген каалоолор болуп атат. Ошого көз карашыңыз кандай? Билбейм, мен профессионалга андай деле мындай көңүлүм жок да. Мен болушунча ошо Кыргызстандын жерегин желбиретип, ошо Азия, Мир олимпиадаларына катышкым келет көбүнчө. Эмнеге профессионалга көңүлүңүз жок? Билбедим, ошо көңүлүм пока что азыр ал нерсеге жок. Андай пландар жок экен. Андай пландар жок. Машыктыруучу процесске кайтарылсак, сбордо башкача да, Сбордо башкача. Ушул машыгуу процессинде эмне кыласыз, ошону айтып берсеңиз, мындай өзгөчө эмнеге акцент кыласыз? Мен көбүнчө ошо гриф деп коет, гриф ыргытып, ажиман жасашка көп аракет кылам да. Гриф ыргытып, ажиман турник ошо үчүнө көп басым жасайм өзүм. Сбордо процесс кандай өтөт? Сбордо эртең менен жай мезгилдеринде 7-де строй болот, тизилебиз. Анан 7-ге чыгып калгандан кийин баягы разминка болот. Разминка бирөө ортого чыгып, агай сен чык деп бирөө айтат, ошо чыгып разминканы көрсөтүп берет, ошонун артынан кайталап, андан кийин бир күн жүгүрүп келебиз, бир күн жөн эле басып келебиз прогулка кылып. Анан ал бүткөндөн кийин комнатасына кирип кийим алмаштырат, тердебеген болсок, завтракка киребиз да. Завтрак эртең мененки тамакты жеп, андан кийин кичине 10-до тренировка болот, 10-го чейин эс алып алабыз. Анан 10:30 экен, 10:30га чыгабыз. Ошондон кийин тренировкадан келгичекти 12:30-1 болуп калат. Андан кийин тренировкадан келип, жуунуп таранып, намаз окуйбуз. Мечитке барат, мечит жакыныраак болсо, болбосо мечит алыс болсо, комнаталарыбызда намаздарыбызды окуйбуз дагы, обедке түшөбүз. Обед жеп чыгып, анан дагы бир аз уктап эс алып алабыз. Эмнеге дегенде, сбордо машыгуу катуу болот дагы, көп чарчап калабыз да. Анан 5-ке чейин кичине эс алабыз да, 5-те дагы кечки тренировка болот. Тренировкага барабыз. Тренировкадан келгенден кийин уже ужин болуп калат. Ошол маалдарда намаздарыбызды окуп, анан ужин жейбиз дагы. Ужиндан кийин агайлар бир 2-3 саат убакыт берет, өздөрүнчө бири-бириз менен сүйлөшүп, анан саат 10 болгондо телефондорду чогултуп алат агай. Бир дежурный шайлап коет, баардыгынын телефонун алып коет, алаксышпай, эрте жатып уктайбыз да. Отбой Болот. Отбойубуз ошо 10-до, анча-мынчада күн түн узун болгондо 11-де болуп калат отбойлорубуз. Ошо 10-11-дерде отбой болот. Көбүнчө сборлор ысык көлдө өтөт. Анткени климаты өзгөчө. Эмнеге именно ошол көлдөн өтөт? Көлдө өткөн сборлордун көпчүлүгү бул ОФП дейт, общий физический подготовка болот. Анан боевой парах мындай бири-бири менен боксташып, груша мешок иштегенде ушул залда болот, Бишкекте болот көбүнчө. Ал жакта ошо высокогорье деп адам баягындай формага кириши жакшы болот экен да. Бивол ошон үчүн келип көлдөн тренировка кылат экен да ошол. Ал жакта эми высокогорьеде машыккан адам деңиз деңгээлинен ылдый жакка же ушундай жерге түшкөндө уже чарчабай калат да. Парижде кандай болду? Көлдөн кийин мындай адаптация жакшы эле болдубу? Мага жакшы эле болду. Эмнеге дегенде мен 23 баргам. Анан 28-де урушушум керек эле. Ал жеребьевкадан белгилүү болот эле да. Кийин жеребьевкага чыкканда биринчи бой бир эле пара иштей турган болуп, калгандарыбыз эс алдык да. Бүт балдарчы. Ошого мен 31 чыктым, убакыт кеңири болуп, адаптация жакшы болду. Бир жумадан көп адаптация болгон турбайсызбы? Өзү ошо 4-5 күн адаптацияга жетет экен да. 4-5 күн алдын ала келиш керек экен да. Анан дагы бир айтып кетээр нерсем, жана машыктар үчүн процесс күндүн баарын алып коюп атпайбы? Анан негизги ар бир спортчунун, ар бир кишинин деле өзүнүн бир хоббиси болот. Бул бирөө караоке ырдайт, бирөө сүрөт тартат, бирөө дагы бирдеме кылат. Сиздин хоббиңиз барбы ошондой? Менин хоббим андай хоббим жок экен меникичи.
Эчтекеге спорттон башка эчтекеге кызыкпайсыз, Спорттон башка ошо бош убакта китеп окуп коебуз. Мисалы көбүнчө китеп алып жүрүшөт да, көп спортсмендер китеп алып жүрүшөт. Бош убакта кичине китеп окуп, анан бири бирибиз менен сырдашып. Акыркы кайсы китепти окудуңуз? Мен акыркы ошо пайгамбардын өмүр баянын окуп аткам. Алгачкы план жөнүндө сөз кылсак, пландарыңыз кандай? Албетте буюрса Олимпиададан бокс чыгып кетпесе, ал жактан сизден албетте алтын медалды күтөбүз, бирок жакын арадагы пландарыңыз кандай? Жакын арада эми Кудай буйрса ошо баардыгыңыздар көрүп аткандай үйлөнөбүз. Андан кийин кайра спортту баштайбыз да. Кайсыл таймаштар алдыда? Алдыда Азиянын биринчилиги болот. Ага мен катышпайм. Бирок Эмнеге? азыр эми кичине эс алып алып, анан баштайбыз да. Анан ошо кийинкилери, анан дүйнөнүн биринчиликтери, ошолорго эми аракет кылып катышабыз Кудай буйрса. Башка бир спортторго өтүп кеткен ойлор жокпу? Мисалы үчүн UFC'ге, мына биздин кыргыздарда UFC'нин атында чыгарып атат. Мыктыбек Оралбай уулу, Валентина Шевченко дегендер. Ошол жакка мүмкүн бокстун карьерасы аяктап атканда же ортосунда ошол жака өтүп кетейин деген ойлор болгон жокпу? Жок. Андай жака мен кичине мен өткүм келбейт өзү. Ошо бокс менен машыгып эле, бокс менен эле бүтүрүп ошо ойдон. Сиз жөнүндө сөз кылсак, ата-энеңиз айтты, сиз 8 жашыңыздан бери бокс менен машыгып жатасыз. Эмне үчүн боксту тандадыңыз? Жаныңыздагы бир соседтериңиз бокска барат экен, Жаныбектин баласы Жомарт деди, ошол сизди алып барган турбу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Туура, ошо Жомарт деген байкебиз залга барып катышчу. Анан биз баягы домдун астында ойноп жүргөн жаш балабыз да. Анан ошо ээрчип алганбыз, барып көрүп келейин деп. Анан ошо Жомарт байкебиздин артынан ээрчип барып, залга барганда бир бала менен мушташтырып койгон меничи. Мен токмок жеп калгам. Анан ошо ойдон мен калдым дегем да, ошону урмай сайын кетпейм дегем. Намыска тийдиби? Эң алгачкы тренериңиз ким болду? Эң алгачкы тренерим Турдал Оморовда, кичине дагы Турдал Оморовда мени машыктырып калды. Анан көбүнчө Беген Асагай өзү баштап, өзү 8 жаштан бериби? Ага чейин ошо Турдал агай менен кичине дагы иштешкенбиз. Эми сизди азыр көрүп атабыз, мындай медалга ээ болуп, жанагындай сыйлыктарга ээ болуп, бирок бунун баары абдан кара жумуш да. Абдан күнүмдүк кара жумуш, иштеш керек, машыгыш керек. Ошол сиз 8 жаштасыз, жаңы баштап аттыңыз. Анан башкалар ойнойт, башкалар жыргайт, а сиз болсо күндөн күнгө залга барыш керек, тренировка кылыш керек. Кандай өттү ошол убакытыңыз? Ошо жаштык кезде мен даже классташтарым болуп барчубуз да. Классташтарым биз канча бир 40 бала белек, ошондой көп барчубуз. Анан ошонун арасынан жалгыз калып калдым. Тренировка болгондо ушундай болот. Досуң барбай калса, жаштар ушундай да көбүнчөчү. Өзү кетип атып, досун эшитет. Досу бүгүн эми бара албайм десе, бар калып кетет да, чамчалар. Ошо досторум дагы барбайм десе дагы мен кете берчимин да. Ошентип жүрүп, анан Алланын өкүмү менен ошо баягы жалкоолук жеңип кеткенбиз да. Баягы бир күн барбай койсоңуз, экинчи күндө дагы баргыңыз келбей кала берет да. Ошо баргың келбей атканда өзүңө кыйнап болсо дагы чыгып кетиш керек да. Кандай деле баардык жумушту баштаардын алдында мындай оор көрүнө берет го. Бир баштап алсаңыз анан жеңил кетет го. Ошентип өзүңдүн өзү жеңишти үйрөнгөм да кичинекейимдечи. Ошону кантип үйрөндүңүз? Ошо бокско сүйүүбү же негизи характериңиз ушундайбы? Эми ошо боксту жакшы көрүп болуш керек деп ойлойм. Ошо өзүм күндө жеңишке аракет кылып жашайм, жашоодо деле болушунча. Бокста кандайдыр бир кумирлериңиз болдубу? Тайсонду көрүп, же Рой Джонсту көрүп ушундай болгум келет деп, мисалы үчүн. Кандай
күмөр болгон болгон эмес. Бизде кыргыз боксерлордо күмөр болгон жок. Жок, мен. Бирок негизи мындай эң сүйүктүү боксерыңыз бар да. Техникасы, бойдун стилин кимди жактырасыз? Андай жок экен менде. Бир дагы боксер. Анан бала кезде мындай бир убакыттар болду, ушунун баарын таштап коеюн, аябай кыйын болуп кетти, кыйналып кеттим кое башка иш менен деп. Же бир дагы ой келген жокпу андай? Андай анча-мынча да болот. Ал ушундай моменттер болот да, өзү кыйналып кеткенде таштай бергим келет. Бирок ошол моментте бир токтоп туруп, баягы доокпудук дейт го, бир тереңге салып кайра улантып кетиш керек экен да. Эң өмүрүңүздөгү эң татаал учур? Ошо кыйын учурлар азыр ушу мына лицензионныйларда, мына Олимпиадада болду да өзү. Буга чейин мынчалык көп гонять этчү эмесмин. Ушул учурларда көп гонять этип калдым да бесчи. Ошого. Демек эң алгачкы беттеш бул весогонка турбайбы? Эң основной соперник ошол турбайбы? Анча-мынча да ошондой болуп, 2 күн катар эч нерсе жебей ичпей каласыз да. Андан жаш кезиңизде баарыбыз эле эми жанагындай дворлордо мушташып өскөнбүз. Анан ушул бокс чебериңизди кандайдыр бир мушташта эметип көрдүңүзбү? Эч качан. Көчөдө мушташкан эмесмин. Же мүмкүн бирөө сизге тийишип, же там Жок, мушташкан. каракчылык кылайын деп аткандай колдонгон жоксуз э? Көчөдө мушташкан эмесмин. Андай ойлор деле болгон эмес. Анан мындай жакшы уруша баштаганда көчөдө деле урушкуңуз келбей калат экен өзүнчө. Неге дегенде Кудай сактасын, бирөөнү урсаңыз бир жери майып болуп калса, же бир жери сынып кетсе, бул эми өмүр бою наркы адамга зыян, өзүңө деле зыян да элестеткен сайын. Ошо кандай ой кичине менен болгон эмес, көчөдө мушташкан дагы эмесмин өзү. Анткени ХБК деген райондо өсүп калыпсыңыз, анча-мынча мындай тентекчилик районунда билебиз. Ошон үчүн сурап атам да. Жок, ошо мен көбүнчө залда, анан сборлордо болуп, ошо көп мушташкан эмеспиз да. Анан мектепти аяктагандан кийин Ош шаарындагы физкультурный институтка өттүңүз. Ошондо дагы бир мындай маселе жаралган жокпу каражат жагынан? Мисалы үчүн баары там юрист болуп, экономист болуп, анан спорт ал убакытта көп каражат алган эмес, көп каралган эмес. Ошол жактан кыйналып калбаймынбы деген ой болгон жокпу? Жок, андай ой келбептир мага. Мен өзүм спорт менен машыкканга өзүмдүн профессиям боюнча ошо окуйн деп чечкем да. Неге дегенде ошо айттым го, адам өзү жактырган нерсени кылбаса кыйналат жашоодочу. Ошого өзүм спортту түшүнөмбү, спорт тармагына тапшырайын деп ошол жакта окугам. Бирок каражат жагынан кыйналган кездер болдубу? Андай болот. Андай болгон да. Жаш кезде көп эле болгон. Бирок жакшы менин үйүмдөгүлөр поддержка берип, жардам берип турган көбүнчө. Атаңыз айтып берип атты, кээ бирде эң кичинекей кезден баштап троллейбус менен Ош шаарынан жүрдүңүз деп. Бирок бир да жолу мындай жалап кылган жок, акчам жок болуп атат, тыйыным жок болуп атат деп уккан жокмун деп айтты. Үйдөгүлөргө айтпашка аракет кылып элем. Эми эркек болгондон кийин эркек өзүнүн жашоосун өзү чечип аракет кылып үйрөнүш керек го деп ойлойм да. Эркек адам жанагындай ата энеге эркелеп эле башына чыгып албаш керек да, өзү аракет кылып, хотя бы мындай грузчик болуп иштейби, араба түртөбү, адал акчанын уяты жок да. Болушунча бирөөнү алдабай, адал тапса ал эмне кылса дагы ал өзүнө мындай жугуштуу болот да. Арам акча бир күн эмес, бир күн чыгып кетет. Спорт менен машыгып атканда башка кандайдыр бир жумушта иштеп көрдүңүзбү? Сиз айткандай грузчик болуп, же акча таап аттыңызбы башка параллельный жумушта? Иштеп көргөнбүз. Айтып берсеңиз ошол жөнүндө. Мен жанагындай ош карасу деп коет бизде, ошол жакта андай пассажик деп коет го. Карасу бир адам деп адам отургузуп, ошентип иштеп көргөм. Темир терип иштеп көргөм жаш кезимде. Баклажка чогултуп иштеп көргөм. Ошондой семон ташып иштеп көргөм. Дагы айта берсем көп да, кылып көргөнбүз баардыгын элечи, Кудайга шүгүр. Бирок спортту таштабай, Жок. бул жөн эле мындай акча таап, тыйын тапкан. Жаш кезиңде ошондой да, ойногуң келет досторуң менен, акчаң жок кандай өзүң иштеп таап. Бирок залды мен досторум тоюнда деле, тойго барсам,
зал убагында залга келип кетип кайра барып кошулуп ушинтип жүргөн убактар болгон да. Залды калтырбашка аракет кылат элем. Кайсы залда машыгасыз? Ош шаарында Ош Азия деген ошо ХБКда зал бар. Ош Азия деп ошол жерде биринчи залым, ошол жактан азыр деле ошол жерде машыгам. Белгилүү Американын бодибилдери Арнольд Шварценеггер айтып аткан, мен дагы каражаттан аябай кыйналып атканда залга келип уктачумун, залга машыкчумун. Анан залдын ээлери кээ бирде мага мындай акысыз берип койчу, аябай мындай аракет кылат экенсиң деп. Сизде да ушундай болдубу? Жок, эми андай болгон эмес. Мен үйдө эле уктачумун. Жок, жанагы залды акысыз берип, машыкканга акча албай деген. Жок, мен агайыма мен канчасы мисалга 50 сом малында кичине бергем, аз эле. Ошондон бери бекер эле кылдырып келген агайым. Беганас агай. Ошен баягы жаңы барганда ушундай да эми кичине взнос берип, агайдын дагы жерде мээнети бар да. Ошо аз эле бергем да, канча деле эсимде деле жок. Даже бербесем деле керек. Ошо агай бекер эле машыктырып келет дагы. 20 жылдан бери сизди бекер машыктырып келет. Бекер машыктырып келет. Өтө баалуу. Анан качан ушундай учур келди, сиз жана каражаттан тартынбай спорт жагынан акча таба баштаганыңызда? Ошо былтыртан баштап да. Былтыртан баштап элеби? Жанагы чемпионат мирага жетип, ошондон кийин эле акча жете баштадыбы? Ага чейин параллельно бир жактан иштеп турдуңузбу? Жок, ага чейин деле өзүм үйдөгүлөр поддержка деп, баягы жардам берет эле. Өзүм анча-мынча такси кылып коет элем. Ошентип анан стипендия бияктан баягы результат болгондо стипендия берет. Ошо стипендия менен ошентип жүргөм. Ага чейин жакшы эле. Дүйнөлүк чемпионаттан кийин спонсорлор пайда болдубу? Адан кийин болбоду, анча билбей калдым, бирок азыр анча-мынча баягы кичине берип тургандар болот да, атак стабильно андай жок. Мисалы үчүн күрөшчүлөрдү стабилдүү убакытта спонсорлор жардам берип турат, витаминдерин алып берет, абдан көп каражат жейт ошол витаминдер, квартирасын, ижарасын төгүп турат. Сизде ошондой поддержка барбы? Менде андай болгон эмес, бирок Данияр деген байкебиз бар. Ошо кичинекей анча-мынча билеттерибизди алып берет эле, анан кичине акча керек болсо берет эле. Ошо кичине жардам берип турчу да. Анан стабильно мындай квартирамды төлөп коюп, дагы мындай күнүмдүк иштетип тур деп берген кичине мен болгон эмес. Азыр эми кичине жардам берип аткандар болуп атат. Азыр негизи Кыргызстанда мындай спорттун бир көтөрүмү болуп атат. Мына стадиондор жасалып, ареналар жасалып, спортчуларга айлыктарын көтөрүп, стипендияларын көтөрүп дегендей. Мына Өзбекстандын мисалында көрсө болот, мамлекет каражат канча көп каражат төксө, ошончолук көп ийгиликке жетет деп. Сиздин оюңузча ушул мамлекет эмне кылыш керек ушул кыргыз боксу дагы өнүгүш үчүн? Мамлекет ошо эл аралык сборлорго балдар көп жөнөтүп туруш керек. Бияка дагы чакырып турса, анан ошондой чоң мелдештерге балдар көп чыкса, анан өсө баштайт да. Мындай агайлар айтат, ошо өздөрү билет, ошо план түзүп берет, ошону колдоп берсе эле, анан эмне керегин айтканда берип турса эле, ошо сөзсүз бизде жылуу болот. И так азыр деле жакшы жылып кетип атабыз. Будан нары дагы ошо каражатты көп бөлүп турса эле, жылуу өтө жакшы болот, алдыга жылуучу. Жаңы залдар, жаңы ареналар, жаңы тренерлердин дагы шарттарын жакшы кылыш керек деген ойлор бар. Ошо жаңы зал ачса, мисалга чоң залдарды ачса, анан агайларга дагы жакшы көңүл буруп, айлыктарын көтөрүп берсе, адам билесиз, акча азыраак болгондо ошо жумушуна уже кичине суздаша баштайт да. Үй бүлө дегени бар, баардыгынын өзүнүн жашоосу бар. Ошого кичине каражатты көбүрөөк кылып берип турса, алар бүт оюн ушул бокска салат да. Ошондой кылса, Кудай буйрса, жылуулар болот. Сиз Парижде жүргөндө сизге
кабинет министринин орун басары Камчыбек Ташиев чалып, сизге мындай дем берип, дух берип, ошондой бир звонок кылды. Ошондон кийин мамлекет тарабынан кандайдыр бир жардамдар дагы болчудайбы? Бир предложениялар болдубу? Кудайым буйрса болот го дейм, эми болот, Кудайым буйрса. Жакын арада болуп калат. Камчыбек Ташиевдин сөзү мындай дем бердиби сизге, духуңуз көтөрдүбү? Ооба. Кандай ойлор болду ошол звоноктон? Ушу барыш керек, ошо кыргызча уруш керек болду да. Ооба. Анан азыркы Кыргызстандагы бокстун популярдашууна сиздин салымыңыз өтө чоң, мен ойлойм. Ушудан кийин көпчүлүк кыргыз жаштар дагы бокско, негизи спортко барат деп, ошолорго кандай бир кеңеш берет элеңиз? Жаштар ошо өздөрүнө жактыргандай кылып тандаш керек спортун. Бокс тандаган бокс тандап, анан алдыга бир максат койсун. Мен ушуга жетем депчи. Андан кийин агайлардын сөзүн угуш керек, жакшы. Азыр көп адам акылдуу болуп кетти да. Агай мындайса, мындай кылып койсо деле боло берет эле дегенсипчи. Жок, ийгиликке жетиш үчүн ошо агайларды угуш керек, угуп үйрөнүш керек да адам биринчичи. Анан залга барганда талыкпай мээнет кылсын, туура мээнет кылсын. Анча-мынчалар барат дагы өзүнө көп нагрузка берип алат да, ошол бойдон залга деле келбей коет да. Өзүнө туура мээнет кылсын. Анан ошо агайын угуп, ата-энесин угуп, айлана чөйрөгө бүт жакшы мамиле кылып, өзүнүн кулк мүнөзүн оңдой берсе дагы көп нерсеге жетишке себеп болот да, Кудайым буйрса. Ошо жаштар жаман иштен алыс болсо, ичкиликтен, чегип кетиштен, ичип кетиштен, жаман чөйрөгө кошулуп кетиштен, эң биринчи ошо спортсмен адам кичине күчкө толо баштаганда жаман чөйрөлөр тартып кетиши мүмкүн да, ыктымалдары бар. Ошондо туура ойлонуп, туура чечим чыгарсын деп мен айтып кетмекчи элем да. Сиздин эң биринчи жеңишиңиз, жетишкенчилигиңиз кайсы болду? Анан сезимиңиз кандай болду ошол? Биринчи медаль алганымбы же биринчи чоң таймашта утканыңыз? Биринчи чоң таймашта ошо жаштар арасында Азия биринчилигинде 3-чү орунду алып алгам. Бирок ал мезгилде ошо казак мушкери менен урушуп, мен өзү бойду усулган эмесмин, наркы жака кетип калган да. Ошондон же күлө алган эмесмин, же ыйлай алган эмесмин да. Андай түшүнүксүз болуп калган да. Утуп туруп боюң кетип калса башкача болот экен да. Ошондой сезимдер болгон. Анан мындай бокстон эркин убакытта эмне менен алек болосуз? Бокстон эркин убакытта мечитке барам, Куран окуйм, зикир кылам. Анан болушунча ошо үй бүлөмө көп убакыт бөлгүм келет. Досторума, жакын адамдарыма көп убакыт бөлгүм келет. Мен негизи китеп окуганды, мурун жаш кезимде анча китеп окуганды жактырбачумун да. Азырма чоңойгондон бери китеп окуганды жактырып калдым. Көп китеп окуш керек экен. Анан негизи телефон көп чукулай албайм жашоодо дагы. Көбүнчө мындай сүйлөшүп, сырдашып отурган жагат. Живой общение кылгым келет, бош убагымда көп. Ошо көбүнчө мечитте өткөргүм келет убактымды. Ошо ибадат кылып. Ооба, дагы Олимпиаданын астында сизде даватка чыгып келди деген сөз болдубу? Даватка да чыгып турасыз, э? Чыгып турам, Кичинекей кезден бери динге эметкенсиз да, э? Ооба, ошо кичинекейибизде жаныбызда мечит бар, ошол жерге барып кичине үйрөнүп жүрүп, анан кичине чоңойгондо баягы переходный возраст дейт, ал малдарда кичине мындай болуп, андан кийин кайра болушунча дин менен жашашка аракет кылып атабыз. Үй бүлө жөнүндө сөз кылдыңыз, ата-энеңиз мындай поддержка дем берип турду, жанагындай бокс аябай жаракаттуу, опасный деп, анан кой мушташпай эле койчу деген сөз кылышкан жокпу? Жок, алар эми мен мушташканымды билет да, мен дагы өзүмө болушунча тийгизбешке аракет кылып мушташам да өзү. Үйдөгүлөр ошо Аллахым жүзүңү жарык кылсын, ийгилик менен кел, сен утсаң утулсаң бизге айырмасы жок.
сен биз үчүн чемпионсуң деп ушундай жакшы демдерди берип турушкан да. Апаңыз бирок айтып калды, телевизорду көрө албайм, балам башына катуу тийип калабы деп такыр көрбөйм дейт. Анан мында атаман атабыздан эле угам деп айтты да. Ооба, апам ошондой көрө албайт. Ооба, негизи ушул бокс абдан мындай башка көп тиет, анан жаракаттуу деген бир стереотиптер бар. Анан ошондойбу же мындай башка спорт катары элеби? Эми мен боксту мындай оюн катары эле элестетем да. Оюн катары? Бул эми ошондой да, утуш утулуш эми Таймаш катары, баягындай өтө серьезно кабыл алгандар ошентип кыйналышы мүмкүн да. Сизде өзүңүздө кандайдыр бир мындай олуттуу жаракаттар болдубу? Ошо мирде ошо мурдум сынды, ага чейин болгон эмес. Жана баш менен тийгендеби? Ага андай олуттуу жаракат жок, Кудайга шүгүр. Анан дагы үй бүлөңүз жөнүндө улантып кетсек, мына жакындар күндөр эле сиз келиниңизге, девушкаңыздын колун анан жүрөгүн сурадыңыз. Ошол сүйлөшкөн кызыңыз жөнүндө кыска айтып кетсеңиздер. Ким? Ушундай пландар болду эле, Олимпиадага мурда, Олимпиада бүткөндөн кийин ушундай болот деп. Анан буюрса 24 августта той болот деп уктук. Ошон үчүн кыскача маалымат берип койсоңуздар. Ооба, ошо мен Олимпиадага кеткичекти эле үйдөгүлөр сүйлөшүп, сөйкө салып, баардык нерсени бүтүрүп кеткенбиз. Ошо Кудай буйрса жакында той. Сиздин будущий аялыңыз мындай билет да, бокс менен эметеңиз, ошого көз карашы кандай? Мындай ташта, мындай абдан кооптуу деп айтпайбы? Жок, көз карашы жакшы. Жакшы, колдойт. Колдойт. Аны менен да жазышып турдуңузбу немеден? Анча бош убакытта. Ушундай айттым го, көп адам менен сүйлөшө албай калдым да. Анан эми маегибиз соңуна чыгып атат. Негизи айтып кетсеңиздер, ушул Олимпиададан кийин биздин спорттун мындай популярдуу болгонго жол ачылды деп ойлойм. Ошол боюнча оюңузду айтып кетсеңиз. Ооба, ошо Кудай буйрса эми жана айткандай эле бизден дагы Азиянын, дүйнөнүн, Олимпиаданын чемпиондору көп чыгат деп ойлойм. Ушул будан кийин дагы өлкөбүз ушу бокс тарабына көп көңүл бурат деп ойлойм, Кудай буйрса. Сөзсүз Кыргызстандын желеги бийик желбирейт. Чоң рахмат маегиңизге. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат сиздерге дагы.